Ардактуу телекөрүүчүлөр, берибизди алдыга карай улантабыз. Ушул тапта биздин куттуу студиябыздан дагы кийинки меймандарыбыз орун алып калган чагы. Биз ушул маегибизде жалпы эле азыркы учурда футбол сүйүүчүлөрүнүн бүйүрүн кызытып, Катар өлкөсүндө өтүп аткан футбол темасында кеп кылалы деп турган чагыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга конокто Талас облустук футбол ассоциациясынын президенти Айбек Сүйүнбеков жана Талас облустук футбол ассоциациясынын техникалык мүдүрү Мирлан Элибаев. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Студиябызга кош келипсиздер. Кандай кел алдыңыздар? Рахмат. Сиздерди да. Майрамыңыздар менен дейличи. Себеп дегенде мынакей футбол өтүп жатпайбы? Рахмат. Сиздер күндү түндө футбол көрүп атасыздарбы? Сөзсүз түрдө. Уйкудан калып, жумушка эртең менен кыйналып туруп, Айбек ага. Мирлан ага айткандай 4 жылда бир келген майрам бул. Анан чын менен күтүп, анан азыр оюндардын баарын ошо көрүп. Ар ким өзүнүн үйүндө эле көрүп атабы же атайын бир жерге чогулуп алып, өзүнүн майрам уюштуруп көрүп атасыздарбы? Ар кандай. Эми кийинки таптагы оюндарды, полуфиналдык, финалдык оюндарды сөзсүз түрдө баа чогуу көрөсүз. Баарыбыз кесиптештер болуп чогулуп алып көрөт бош керекпиз деп ойлойм. Кайсыл өлкөгө күйөрмандык кыласыз? Алгачкы эле сурообуз. Мен жеке өзүм Португалия. Дүйнө жылдызы Криштиану Роналдунун командасына. Сиздики? Мен Хорватия командасынын. Мынакей, сиз дагы дүйнө жылдызы Лука Модрич, ракеттер менен. Жакшы болот. Кичинекей өлкө, бирок футбол жагынан жакшы ийгиликтерге жетип түшүп жүрөт да. Өзүңүздөр күйөрмандык кылган футболдук командаларда канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсуздар ушул чемпионатта биринчи орунга чыгууга? Хорватия командасы азыр жакшы эле келе жатат. Өзүнүн группасында 4 очкосу бар, бир жеңиш, бир тең чыгуу. Бул менин оюмча абдан опытный, жакшы оюнчулар чогулган. Бир төрт финалга чейин жетет деп ойлойм. Бир төрт финалда. Полуфиналга чейин может жетпей калышы мүмкүн. Бирок ошондо да туруктуу күйөрмансыз. Туруктуу күйөрманбыз, ал мурдатан. Жакшы. Айбек мырза, сиздики? Эми негизи быйылкы чемпионатта көп мындай сенсациялар болуп атат. Себеби дегенде оюн башталышында эле мисалы Саудия Аравиясы, Япония мамлекеттери, курама командалар аябай жакшы оюндарды көрсөтүштү. Деги эле Азиянын футболу, Африканын футбол, ушу курама командалары жакшы деңгээлдеги футболду көрсөтүп атат. Өсүшү аябай билинип турат да. Анан бирок баягы европалык футболда барыңар билесиздер, эми негизи күчтүү, аябай мектеби да күчтүү. Анан жана айтып кеткендей, ушу Португалия мамлекетти жегишке чемпион болот деп ойлойм. Ойлойсуз. Быйылкы футбол чемпионаты мурдагы футбол чемпионаты менен айырмаланат бекен? Өзгөчө өсүүлөр, өнүгүүлөр бар бекен? Командалар арасында өзүңүз айтып өттүңүз, сенсациялар болуп атат деп. Айырмачылыгы чемпионат, дүйнөлүк чемпионат жайында өтчү. Өзүңүздөр билгендей эле 4 жылда бир жолу быйыл чемпионат Катар өлкөсүндө өткөндө жайында Катарда 40 градустан бийик температура болот. Анан кийин булар дүйнөлүк FIFA аркылуу сүйлөшүп кышкы мезгилге коюшкан. Азыр деле 30-35 градуста температура болот экен, жана кондиционерлер, современный жакшынакай немелерди, полелерди оңдошуп атат. Бирок кышкы мезгилге өткөнгө караганда ошо айырмачылык ошо. Анан оюнчулардын даярдыгы ар кандай болуп келишти да. Бир өлкөлөрдүн чемпионаттары бүтүп калган. Европанын чемпионаттары болуп жатат азыр ортосунда да. Анан кийин оюнчулардын даярдыгы ошондой болот. Анан климат жанагы. Анан азыркы футбол деңгээли чын эле өзүңүздөр көргөндөй Азия менен Европанын ортосу теңелип баратат. Аткы жакта, ылдый жакта деген Азия, Африканын командалары уровени көтөрүлүп, ошол эле Азиянын оюнчулары Европада ойношот. Чоң күчтүү командаларда. Ошо теңелип, анан баардыгы бири-бирине неме кылыш деп бар. Анан бүткүл эле Бразилия менен Аргентина же Франция дегенге неме эмесмин мен. Тиги командаларда бир сюрприз көрсөтүшү мүмкүн. Өзгөчө дагы бир айырмасы бар. Бул каражаттын кетиргени боюнча, мисалы мурдунку 4 жылда биздин Орусия Федерациясы 18 миллиард АКШ долларын коротсо, Катар мамлекети бул рекордтук сумма деп койсок болот, 220 миллиард доллар. Ушул сарптаптыр. Бул аябагандан чоң сумма, аябай кетти. Анан FIFA өзү дагы ушул чемпионаттан ушу күтүп турган азыркы кирешеси 3 миллиард доллар киреше күтүүдө экен да. Бул дагы мурунку чемпионаттарга караганда мындай
чоң аябай ири суммадагы ушул акча каражаттар күтүлүүдө, анан сарпталды. Анан Катар мамлекети ошол стадиондордо салынган жана контейнерлерди, темирден салынган немелердин баарын аукционго чыгарып, сатабыз деген да ой бар экен. Өзү стадиондогу жана полелери калат, конечно, анын жанындагы жана инфраструктурасын ошо аукционго чыгарып сата турган ошо оюн билгисиде. Демек кеткен чыгымдарды кандай бир деңгээлде кайра жаап алууга мүмкүнчүлүк бар. Сөзсүз түрдө. Себеби дегенде ушул дүйнө жүзү боюнча колунда бар адамдар ошол эле контейнерди, бул чемпионат мирада турган контейнерди ошону аукциондон жакшы бир ири баага сатып алыш мүмкүн да. Айбек агай, айтсаңыз, сиз жогоруда өзгөчө Азия өлкөлөрүн белгилеп өттүңүз, өзгөчө күтүлбөгөн оюндарды көрсөттү деп. Анан дүйнөлүк эксперттер агайым айткандай ушул күндүн ысыгына шылтоолоп жатышат ал өлкөлөрдүн баягы жеңип кетишин. Анан сиздер дагы мынакей канча жылдан бери облустук ушул футбол тармагында жүрөсүздөр. Сиздер да экспертсиздер. Кандай карайсыздар буга? Сиздердин оюңуздар. Аба ырайы таасир бериши мүмкүнбү? Таасир бердиби? Албетте, аба ырайы дагы баягы өзүнүн таасир бере турган бир определенный бир процент таасир берет, сөзсүз түрдө. Себеби дегенде ошол эле Африка, ошол эле Азия мамлекеттерде аба ырайы жылуу болгондуктан алардын денеси, организми көнгөн да. Анан башка суук мамлекеттерден келген оюнчуларга кичине тоскоолдук болушу мүмкүн. Бирок ал көп деле мындай процент ойнобойт. Бул жерде жалпысынан негизи ушул Азия менен Африканын мамлекеттеринин ошол жердеги футболдо турган адамдардын ошо футболго башкача бир ой жүгүртүүсү, башкача мамиле кылуусу ошодон ушундай натыйжа болуп атат. Машыктыруучулар дагы Европанын машыктыруучулары көп жагы Азияда иштешет, Африкада иштешет, өзүңүздөр көрүп өткөндөй эле. Анан алар ошо Европанын деңгээлине жеткизебиз дегендей максатта иштеп, чын айтканда ошолордун баардыгын пайдаланып, Азиянын, Африканын, неменин, Түндүк Американын командалары көтөрүлгөнү ушул. Канадага окшогон өлкө 86-жылы Канада чемпионат мирага катышыптыр, эми дагы катышып жатат, экинчи жолу. Өзүңүздөр билгендей, Канадада кыш хоккей биринчиде, бирок футбол азыр жакшынакай ойноп жатышат. Ушул дүйнө чемпионатында кандай, мындайча айтканда, диагноз деп коет го. Футбол тилинде прогноз кандай болот? Алдыдагы убакытта ким чемпион болот деп ойлойсуз? Ооба, канча бир жылдардан бери дүйнө жылдыздары, футбол жылдыздары Месси менен Роналдо болуп келген эмеспи? Буда жаңы чемпиондор жаралышы мүмкүнбү? Жаңы жылдыздар дейли. Жаңы жылдыздар, ооба. Футболдун жылдыздары. Жаш оюнчулар көзгө көрүнүп аткандар. Мен өзгөчө өзүм оюмча да, бул эми неме эмес. Бразилия менен Испаниянын эң деңгээли күчтүү деп көрдүм, мисалы оюн башка оюндардан. Бразилия оюнун дагы ошо до конца көрсөтө элек. Мисалы чемпионат бир ай жүрөт эмеспи? Ошондо кээ бир командалар биринчи турда жаңы күйлөнүп баштап, анан кийин жанагындай плей-офф оюндарына 1-8, 1-4 полуфиналдарда формасына келишет, жакшынакай ойноп. Ошо Бразилиядан күтөм, Испаниядан күтөм. Франция командасы дагы өзүнүн оюнун пока до конца көрсөтө элек. Аргентина бир жаңылып кайта бирок группадан чыгат деп оюн бар. Кийинки оюн утса эле чыгат. Оюмча Бразилия менен Испания финалга чыгышы мүмкүн. Айбек мырза, экөөңүздөр эки командага жан тартып жаткан экенсиздер, экөөңүздөр мелдештиңиздерби? Португалия жеңет эгер Хорватия экөө кез келип кала турган болсо деп. Пока мелдеше элекпиз, бирок жакшы сунуш кылдыңыз, мелдешпеш керекпиз. Экөөңүздөрдүн араңыздарда болбосо деле балким башка инсандар менен мелдешкен учурлар болдубу? Болот. Кээ жолдош балдар менен отуруп сүйлөшүп, мисалы Сенегал менен неме ойноп өткөндө келип отурсак, мен Сенегалга дейт, тиги мен башка командага деп, мисалы экөөбүз ким утат дегенсип, эми жөнөкөй неме, бу жерде акча кызыкчылыгы деле жок. Сонун. Анда Таластагы футболго өтөлү. Талас облустук футбол ассоциациясында кандай жаңылыктар бар? Ушуга токтолуп өтсөңүздөр. Жетишкендиктериңиздер? Эми быйылкы жыл 22-жылы биздин ассоциация үчүн жакшы мындай жемиштүү жылдардын бири болду. Айта кетсек, бизде 3 курама команда Кыргызстан чемпионатына катышат. 14 жаштагы балдар, 15 жаштагы, 16 жаштагы балдар. Ошол 14 жаштагы жана 16 жаштагы балдарыбыз ушул чемпионат өзү апрель майында баштап, сентябрь айына чейин өтөт. Ушул чемпионаттын жыйынтыгы менен
14 жаштагы балдарыбыз 3-чү орунду алды, 16 жаштагы балдарыбыз алар да 3-чү орунду алды. Бул республикалык чемпионат. Республикалык чемпионатта. Андан тышкары Кыргызстандын кубогу кубоктор өтөт. Ушул кубоктан 13 жаштагы биздин жигиттерибиз, как раз Мирлан агайдын балдары, ушулар Ош шаарында, Кыргыз Жалал Абад шаарында республиканын кубогу өтүп, ушул жерден Таластын жигиттери 3-чү орунду алышты. Анан негизги ассоциациялардын, ошо облустук ассоциациялардын негизги көрсөткүч биринчиден биз ушу жаш өспүрүм балдар менен иштейбиз көбүнчө. Анан кийин эң чоң көрсөткүч бул Кыргызстандын курама командасына балдарды берүү. Айтып кетчү нерсе, быйыл аябай көп балдарды бердик. Футзал жөнүндө айтып кетсем, футзалга ушу Замирбеков Жеңиш жана Төрөбеков Бактөлөт деген жигиттерибиз ушул биздин Кыргыз Республикасынын жаш өспүрүмдөрүн ушу курама командасына кирип кетишти да. Андан тышкары Бандаренко Илья деген жигитибиз, өзү Кара Бура районунун ошактан чыккан жигитибиз. Ошол бала азыр Кыргыз Республикасынын ушу U15 Кыргызстандын курама командасында, өзү быйыл физкультурныйга колледжинде тапшырып, азыр окуп жатат. Андан тышкары кыздарыбыз, эки кызыбыз, Тургунбаева Асем, Манас районунан чыккан кызыбыз, биздин Кыргыз Республикасынын кыздардын курама командасында. Алмазбекова Алина деген кызыбыз, ушул Бакай Ата районунан чыккан кызыбыз, мыкты кызыбыз. Ал дагы кыздардын ушу жаштардын Кыргыз Республикасынын курама командасына кирди. Улуттук курама командага азыркы учурда Максат Алыгулов деген жигитибиз, Мирлан агайдын иниси Тилек Илебаевде машыктыруучубуз бар, ошолордо катышкан. Абдыш Атада ойнойт, өзү азыркы учурда Абдыш Атанын лидери. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү. Андан тышкары Сейитказиев Мустафа деген Каганатта, Ошто бизде академия, футбол академиясы бар, Момунов. Медер Ажыбыздын баласы. Биздин Медер Ажикенин уулусу, анын балдардын баары футболчулар. Ажикебиз аябай футболду жакшы көрөт. Ошол бала дагы Кыргызстандын курама командасына кирди. Андан тышкары Юнусов Ислам деген жигитибиз биздин Талас футболдун воспитаниеге, кийин Казакстандын футбол ассоциациясы аны чакырып, гражданство берип, ошол жака алып кеткен. Ал бала азыр кайра келип, азыр Дордойдо бүгүнкү күндө ойноп жатат. Аны биздин Кыргызстандын курама командасында дагы, эгерде гражданствосын кайра Кыргызстан кылса, курама командага алганга даяр болуп турат. Ошол менен жалпысынан бир 10 чактуудай балдарыбыз, кыздарыбыз быйыл ушул курама командаларга бердик. Бул аябай чоң көрсөткүч. Чын айтсам мындай боло элек болуш керек э. Жакшы неме да түрткү, анан мындай скачок да, абдан неме болду. Анан эфирден бир немем бар, Максат Алыгуловдун ата-энелерин куттуктап коеюн деп. Анткени Максат быйыл Абдыш Ата командасы менен жакшы оюндарды көрсөттү. Жерден 7-8 гол киргизип, 4-5 передача берип, анан кийин чемпион болду. Кубокту да утту Кыргызстан. Дубль деп коет го. Быйылкы мелдештердин баарын утушуп, жакшы ийгиликке жетип, биздин улуттук курама командага мүчө болуп ушул жака. Бизде айтып кетсем болобу, бизде көбү баягы айтып калышат, бизде мэрия, Талас шаарынын мэриянын алдында Семетей Талас деген футболдук клуб бар да. Биз Кыргызстан чемпионатына жыл сайын ушу улуттук лигага катышабыз. 5-6 жылдан бери катышып жүрөбүз. Анан эмнеге силер биринчи орунду ала албайсыңар, анан эмнеге призовой боло албайсыңар дейт да. Жылына негизи келатканда 4-5 жылдан бери жыйынтыктар менен биз Семетей клубу алдыга келатат. Мисалы мурда эң башында 8-чи орун алсак, кийин 6-чы орун алып, мына быйыл 5-чи орун менен жыйынтыктадык да чемпионатты. Себеби эмнеден? Себеби мына будан үйдө айтып кеткендей, Таластагы жакшы оюнчулардын баары четке кетип калып атат. Дордойго кетип атат, Абдыш Атага кетип атат. Жакшы бизде ушул клубтарга кетет, ал жакта айлык төлөнөт. Жакшы, аябай жакшы ири суммадагы айлык төлөнөт, окууларын төлөшөт, жашаган квартирасына чейин алып берет. Анан кеткенден кийин биз болсо андай шарттарды бул жерде түзүп бере албай жатабыз. Бизде Семетей Талас клубу бюджети болгон гана жана жол кире барып келгенге ошо оюндарга. Анан баягы взнос бар чемпионатка катышуу үчүн. 200 жыл сайын ошо көбөйүп атат, 200 миңден башталган. Быйыл мисалы 350 миң болот деп атат. Ошо взнос жөнүндө катышканга эле. Анан поездкаларга эле болуп атат да. Биз балдарга айлык төлөбөйбүз. Элементарный форма да алып бере албайбыз. Эми форманы тияк-пияктарды алып берип атабыз. Быйыл мисалы спонсорлор аркылуу алып бердик 2 формасы.
40 форма ушу балдарга алып бердик дагы. Бирок ошол жактан ушу биздин телекөрүүчүлөргө да түшүндүрүп кетет элем да. Чоң футболдун чыкпаган себеби бизде балдар чыгып кетип атат сыртка. Башка жакка ойноп кетип атат. Дордойго, Абдышат ага, Каганатка, Алгага, Илбириске көп таластын балдарыбыз. Мен жана өйдө айтып кеттим. Биздин балдар ойноп жүрүшөт да. Анан биякта болгон балдар менен биз чемпионатка катышып, анда дагы мындай жакшы ийгиликтер болуп атат деп ойлойм. Анан буюрса келечекте ойлойбуз эми. Клубный футболду деңгээлин көтөрүш үчүн Дордой сыяктуу, Дордойдун мисалы 60 миллион бюджет болсо, Алга командасы, Алай командасы же ошол эле уккандай Реал Мадрид, Манчестер деген билесизби, канча акчасы көп командалар, ошончо жакшы оюнчуларды алып деңгээлге жетет. Биз любительдик уровенде ойнойбуз. Бизде мектептин окуучуларына чейин футбол ойноп турушат командабызда. Жаш эле балдар, аларга эчтеке төлөнбөйт. Өзүнүн футбол сүйүүсү менен эле да. Эгер чындап айлык маянага отургузуп, жашынакай профессиональный основага өтсөк, ийгилик да болмок да. Ага каражатыбыз астыгынан. Салыштырмалуу эле айтып коеюн, бир эле салыштырмалуу. Кара-Балта шаарынын улуттук командага чыгып аткан командасы Кара-Балта командасынын бюджети 3,5 миллион сом. 3,5 миллион сом. Биздин Талас шаарынын Семеттей клубунун бюджети ушу поездкаларга 600 миң сом бөлүнөт. 5 эсе, 6 эсе азыраак да. Анан бирок биз Кара-Балтаны утуп алып атабыз. Мисалы. Өзүбүздүн бериште оңой менен утулбайбыз. Быйыл Дордойду деле мына домашний оюнда Дордойду 5-1 эсебинде утканбыз. Мисалы биздин Таластын биздин жигиттердин ошолордун баягы Дордойдун экинчи командасы да. Мунун баары сиздердин мээнетиңиздер, сиздердин эмгегиңиздер деп билебиз. Ал эми ошол чемпионатка, өзүбүздүн ички чемпионаттарга же болбосо футбол сиздердин футбол командаңыздарга кошулам дегендер каяка кайрылыш керек? Бизде футбол ассоциациясында жана бизде футбол боюнча жаш өспүрүмдөр балдар мектеби бар. Ошол жерде машыктыруучулар бар. Область боюнча жалпысынан анан ар бир жусушалар бар, спорт мектептеринде дагы ошол футбол боюнча машыктыруучулар бар да. Жалпысынан 25-30 машыктыруучу бар область боюнча. Анан катышам деген балдар ар бир ошо райондо өзүнүн машыктыруучусуна кайрылса болот. Бизде Талас шаарында айта кетсек, Газпром спорт комплексинде бар. 6-мектепте футбол ассоциациясынын кичи талалары бар. Ошол жерде машыгуулар өтөт. Талас шаарынын стадионуна келсе болот. Негизи катышкандардын саны жыл сайын көбөйүп атат аябай. Бүгүнкү күндө бизде футбол ассоциациясынын өзүндө эле 800 бала ушу футболго машыгып жүрөт. Азыркы учурда мына Талас облусунун чемпионаты башталды. Традициялык түрдө жыл сайын өткөрөбүз. Ноябрда башталып, ушу март айына чейин болот. Высший лигада азыр 20 команда катышып атат. Ардагерлер лигасында 40тан өйдө 10 команда катышып атат. 2009-2010 балдардын арасында чемпионат. Ал жерде 12 команда, анан 2011 жана 2012 жылкы төрөлгөн балдардын арасында айрда 12 команда. Ушуну жалпысынан 20, 30, 52 команда. Ушу бүгүнкү күндө 52 команда бул 600-700 адам. Ушул кышында ар бир жума сайын футбол ойношуп, ден соолугун чындап дегендей мындай оюндар болот. Мартка чейин созулат бул оюндар. Оюндар Газпром спорт комплексинде ар бир суббота, воскресенье сайын өтүп жатат. Шемби жекшемби күндөр өтөт экен, э? Анан жогоруда сиз ушул Таластан чыгып ийгилик жаратып жаткан кыздар тууралуу айтып өттүңүз. Футбол секциясы деп коелу, э? Канча команда бар кыздар боюнча? Канча кыз машыгып жатат дегендей ошого да токтоло кетсеңиз. Кыздардын азыркы убакта 2 командабыз бар. Анткени бул улуттук кыздар лигасы бар футбол боюнча. Ошого катышкан 2 возрастта 13 жашынан 15 жаш. Анан кийин адан тышкары бизде Мундузбаев Нурлан деген тренер болуп иштейт, ошо кыздар жагынан. Ошол 2 групп. Анан Бакаятада Каптыкуров Элдар деген бар. Ошол иштейт. Анан мектептерде физруктар бар. Кичине өзлөрү да жанагындай айткандай любитель болуп, кыздарды машыктырып, ар кайсы мелдештерге катышып жүрүшөт. Эң эмебиз Мундузбаев Нурланга кыздар эгер футбол ойнойм деген мындай сүйүүчүлөр болсо кайрылса болот. 2 группабыз бар азыркы убакта. 2 возраст бул Кыргызстандын чемпионатына катышып аткан. 13 жаш, анан 15 жаш. Андан тышкары 10 жаш, 9 жаш
кыздарыбыз секциялар бар футбол боюнча. Ошо Мундузбаев Нурлан агайыбыз өзү биринчи мектепте физрук болуп иштейт. Талас облусунун ушул биздин ассоциациянын жана кичи футболдук таласы бар 6 мектепте. Ошол жерде машыгуулар өтөт. Дүйнөлүк чемпионаттардан же болбосо ар кандай лигалардан көрүп жүрөбүз. Футболдун өнүгүшүнө же болбосо команданын жеңишке жетишине сөзсүз түрдө машыктыруучулардын салымы зор. Биздеги машыктыруучулар жетиштүүгө ошого токтолуп кетсеңиз. Машыктыруучулар боюнча мындай кылсак, мындай да эми. Чын айтканда кадрлар бардыгын чечет илгертен барбы СССР учурунан, анан ал жагы жетишпейт чын эле. Биздин мисалы менин оюмда бир планыбыз бар болчу, Айбек мырза менен биз Талас областынын деңгээлин дагы өйдө көтөрүп, биз Бишкектен кичине ылдыйракпыз, Чүйдөн, Оштон кем эмеспиз, кичинекей област болсок да, аларды утуп да жанагындай кубокторго өйдөрөөк туруп турабыз. Мисалы мен Жалал-Абадта катышканда Бишкек 1-орун алды, Чүй 2-, анан биз 3-чү болдук. Ошондой да, анан аларга жетиш кыйын, анткени чоң структурасы бар. Дордой, Абдышатта, жанагындай Алга деген командалары бар, академиялары бар. А бизде ошонун баарына жетиш үчүн пландарыбыз бар, академия курулуп калса, тренерлер керек. Азыр Талас шаарында, например, мисалы 8 тренер иштесе, 8-тин бир 3-өө, 4-өөнүн деңгээли эме, өйдөрөк калгандары ылдыйкы деңгээлде да. Бирок анын баарын көтөрүш үчүн балдарыбыз, агайларды баарын окутушубуз керек. Жаңы нерселер келип жатат, футбол деген ордунда турбайт, азыр көрүп атыңар. Илимий изилдөө менен уже подход кылышат. Медицинаны абдан кошуш керек, воспитание, немелердин баарын кошкондо, технологиялар менен ошондо өсөбүз. Ага чейин абдан ылдыйбыз биз азыр. Ушул машыктыруучулар Айлык маянасы дагы өзүңүздөр билгендей көптү мындай чечет, анан көбүрөөк болсо деген да. Калоочулар аз, мисалы, футболго тренер болуп иштөөгө. Ушул машыктыруучулардын сапатын жогорулатуу үчүн, атайын квалификациялык жогорулатуу үчүн окутууларды өткөрүп турасыздарбы? Сөзсүз түрдө мен да ушуну кошумча айтып кетейин. Биздин Кыргыз футболдук союз тарабынан ар кандай окуулар, семинарлар, конференциялар, курстар болот. Жакын арада эле мына биздин Аскат Осмонов деген ассоциациясынын специалисти адиси, ошо соревнование боюнча башкы адис, ошол барып ушул Кысыкөлдө Grassroots деген окуулар болуп келди. Жалпы негизи эле мындай окуулар байма-бай эле болуп турат. Жылына примерно бир 10 чактуу, ошо 12 курстар болот да. Кыздарга дагы, тренерлерге дагы, калыстарга дагы окуулар болуп турат. Андан тышкары бизде категориялар бар тренерлерге. Ошо FIFA тарабынан С, Б, А деген категориялар бар. Ошол лицензия алыш үчүн дагы окуулар болуп турат да. Бизде Мирлан агай мисалы Талас облусунда андай лицензия эч кимде жок, ошо А категориясы бар Мирлан агайга только азыр про акыркы категория, ошо про деген лицензия алыш керек. Бирок ал лицензия алыш үчүн кичине каражат көбүрөөк керек. 5000-6000 доллар каражат кетет. Анан Кудай буйруса биз дагы ниет кылып атабыз. Акырындык менен жетишесиздер. Акырындык менен бир спонсор табып, Мирлан агайды окута алсак деген ниет бар. Про лицензиясы бизде Кыргызстан боюнча 3 эле машыктыруучу да бар. Азыркы биздин улуттук команданын тренери Кристин Александр да ал жаңы окуп жатат. Ошо прода азыр окуп жатат. Аныкы жок да. Демек, Мирлан агай менен сыймыктансак болот экен. Мирлан агайдын тажрыйбасын алып калышыбыз зарыл экен, Айбек агай. Алдыңкы кыш мезгилине сиздердин ассоциация тарабынан эмне иштер жасалат, эмне оюндар өткөрөсүздөр? Пландарыңыздар туурасында. Кышында негизи чемпионаттардын баары жыйынтыкталат. Кыргызстандын деңгээлинде, республиканын деңгээлинде чемпионаттар баары бүттү. Жана өйдө да айтып өткөндөй, чоң футбол биз кышында тилекке каршы биздин стадионго ойнай албайбыз. Себеби дегенде, аерде бизде жанагы чөпкө негизи чөп өспөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз апрелден баштап сентябрга чейин ойнойбуз дагы, октябрдан мартка чейин биз талаага эч кимди чыгарбайбыз. Себеби дегенде ал чөп кийинки жылы өспөй калышы мүмкүн. Анан азыр ушул бир жакшы бир долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Биздин урматтуу мэрибиз Аскар Адылбекович, биздин Талас шаардык кеңешинин депутаттарынын колдоосу менен, Кудай буйруса, быйыл бул проектти ишке ашыра албай калдык. Себеби дегенде биз облустук фондко да кайрылдык, Альянс фондуна да кайрылдык, биздин президенттин өкүлүнө Бакыт Наркуловичке да кайрылдык.
натыйжа тилекке каршы чыккан жок. Быйыл Талас шаарынын бюджетинен ушу чогуу шаардык кеңеш депутаттары менен ушу мэр менен чогуу чечип 3 миллион сом бюджетке бекитип, биздин Талас шаарындагы стадиондун наркы бетинде баягы полебиз бар го, мурунку опилочный поле деп койчу, ошол жерге чоң искусственный поле салайын деп атабыз. Кыргыз футболдук союзунун тарабынан 8 миллион сом берилип атат. 8 миллион сом ал жана үстүндөгү ошол покрытиесинин расходу, бир аз контейнерлерди коюп берет, раздевалка, тренерлерге кабинет сыяктуу кылып, анан балдарга душ, раздевалка кылганга ошону Кыргыз футболдук союз тарабынан кылынып берет. Ал эмесе ошонун астындагы жумуштарына биз эсептеп көрдүк, ушу примерно 3 миллион 3,5 миллион сомдой керек экен. Ошону Талас шаарынын бюджетинен эле Кудай буйруса быйыл бөлүп, быйыл Талас шаарынын бюджети дагы мындай бир 40-50 миллионго көбөйөт деген мындай неме турат, азыр прогноз Кудай буйруса. Ошондой жумушту ушу чогуу биздин мэрибиз менен депутаттар менен кылайын деп турабыз. Буйруса жасалды менен башталып калат. Жасалма, эгерде ошол искусственный поле салынып калса, анда биздин балдарыбыз монтип октябрдан мартка чейин ойнай албай жатпайбы? Ал Талас алынып калса, кыш бою, жай бою 12 ай 365 күн ушул жерде ойной берсек болот. Ошол поле салынып калса дагы мен ойлойм, ушу биздин Таластын футболунун өнүгүүсүнө да бир кандайдыр бир түрткү, чоң түрткү болуп берет деп. Сөзсүз түрдө түрткү болсо керек. Жакшы жаңылыктар бар экен. Жакшы жаңылыктарыңыздар менен келип бөлүшүп кеттиңиздер. Силерге эркин микрофон берели. Эфирдин соңунда эли журт колгон калуу тегиң сакай. Сизден баштабыз. Эмне дейсиң, баарыңыздарга биринчиден ден соолук каалайм, ушу көрүүчүлөргө, өзүбүзгө барыбызга. Спорт сүйгүлө, анын ичинде дене тарбия деген бул чоң спорт эмес, мындай жөнөкөй спорт. Чур каптырса болот, ходьба кылса болот, велосипед тепсе болот. Жөн эле биз мисалы ардагер катары азырга чейин ойноп жүрөбүз футболду. Келип ойноп турса болот. Барыңар футбол сүйгүлө, чемпионат, дүйнөлүк чемпионатты көргүлө, балдарыңарды спортко тартып, секцияларга катышканга алып барып кошкула. Эми биринчиден Талас облустук телевидениесине, ошо Бурмейже жетектеген жааматка сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди чакырып бүгүн маекке ишиңерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Негизинен эле Талас облустук телевидениеси мындай жыл сайын контенти дагы, программалары дагы өзгөрүп, мындай жакшы жагына өнүгүүлөр болуп атат. Сиздерге ошо чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайбыз. Жалпы эле биздин элибизге дагы ошол жакшылыктарды каалайбыз. Кышыбыз жумшак болсун, светибиз өчпөсүн. Ушул келаткан жаңы жылга да мына 1 ай калды. Ушул келаткан жыл дагы жакшы, жемиштүү, токчулук, молчулуктун жылдары болсун. Ошо ийгилик. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы жараткан ийгилигиңиздер көп болсун. Сиздердин ийгилигиңиздерге биз сыймыктанып жүрө берели. Ооба, жогоруда көптөгөн каражаттын аздыгына карабастан жаратып жаткан ийгилигиңиздер тууралуу бөлүшүп кеттиңиздер. Мынакей курама командага кошулуп жаткан оюнчулар тууралуу айтып кеттиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип эле Таластын футболун өнүктүрүп жүрө бериңиздер. Сиздер тарбиялаган балдар буйруса дүйнөнүн чемпиондору болот деп ишенели. Чоң рахмат. Ыраазычылык. Бүгүн биздин студиябызда коноктом Талас облустук футбол ассоциациясынын президенти Айбек Сүйүнтбеков жана Талас облустук футбол ассоциациясынын техникалык мүдүрү Мирлан Иллибаевтар болушту. Биз болсо берүүбүздү алдыга карай улантабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Жагымдуу музыкалык чыгармадан соң кайрадан жолугабыз.